Сингапурдун улуттук өнүктүрүү министри Лоуренс Вонктун коронавирус инфекциясынын жайылып кетүүсүнүн алдын алып чектөө киргизгенине карабастан жергиликтүү жашоочулар кафе, ресторан жана дүкөндөргө барышууда. Бирок бул нерселер жаңы эреже менен ишке ашууда. Бийликтегилердин чектөөлөрү боюнча бир жерде 10дон ашык адам чогулбашы керек. Мындан улам жарандар кезекке туруп тамактанып жатышат. Жергиликтүү кафенин башкаруучусу менде мындай кардарлар бар экени мени кубандырып жатат деп билдирди. Грузиянын борбордук көчөлөрүн, метро жана станцияларын санитардык машиналардын жардамы менен дезинфекциялап чыгышты. Видеодон көргөндөй машиналар дезинфекциялоочу каражаттар менен көчөлөрдү кыдырып, тротуар жана жол өтмөктөргө атайын каражаттарды чачып чыгышты. Өлкөгө өзгөчө абал киргизүү жарлыгына Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили ишемби күнү 21 мартта кол койгон. Аталган жарлыкка ылайык өзгөчө абал 21 апрелге чейин күчүндө болот. Аргентинада бош калган көңүл ачуучу Ла Плата тематикалык паркын коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандар үчүн медициналык борбор кылышууда. Бул борборго вирустун жеңил түрү менен ооруп жаткандар жаткырылат. Бардыгы болуп бейтаптарды изоляция кылуу үчүн чоңдор жана балдарга 115 орун даярдалып жатат. Аргентинанын эң көп калкы бар Буэнос-Айрес провинциясында COVID-19 вирусун жуктуруп алгандардын саны өсүш берүүсү күтүлүүдө. Ла Платанын кала башчысы Хулио Гарронун айтымында интенсивдүү терапия бөлүмдөрүндө бейтаптарды кабыл алуу үчүн орундуктарды көбөйтүү керек. Арменияда коронавирус оорусун алдын алуу максатында өзгөчө абал жарыяланды. Мындан улам Еревандын көчөлөрү бош калды. Эми жарандар көчөгө абдан зарыл учур болгондо гана чыга алышат. Ошондой эле көчөгө чыкканда ар бир жарандын жанында өздүгүн тастыктаган документ жана кайда бара жаткандыгы тууралуу маршруттук баракча болуусу зарыл. Ал эми 65 жаштан ашкан пенсионерлерди тобокелдикке алып келбөө үчүн алардын дүкөндөргө баруусу үчүн атайын убакыт бөлүнүп берилди.